Канибек Кыргызбаевдин чыгармасы «Бүтпөй калган сүрөт». Урматтуу угарманым, лайк басып каналга катталууну унутпаңыздар. Экинчи бөлүм. Ар жекшембиде бул 3 дос шаар кыдырмай адаттап алышты. Метролорду да жатка билишип, кайсыл жерде эмне бар экенин да билип алышты. Мараттын окуусу да уланып, орус тилинен бир аз кыйналган эле болбосо, башка сабактардан жетишип окуп жатты. Айрыкча сүрөт сабагынан жетиштүү билим алып, сүрөт жана көркөм өнөр сабагынан жакшы жетишкендиктерге жетип мактоого татыды. Марат Олесяны унута албай жүрүп, чечкиндүү кадамдарга барууну чечти. Автомат телефондон сабактан чыкканда бир жолу чалып алмайынча жатаканага келчү эмес. Акыры күттүргөн Олеся телефондун туткасын алып адатынча «Кто это?» деди. Кыздын үнүн уккан Марат айта турган сөзүн белендеп турса да мукактана түшүп, «Бул мен Марат» деди. Оюнда трубканы таштап салат деди эле, ошондо ал жактан «Ой, здравствуйте» деген сөздү угуп калып, Марат жүзүнө кан чуркап кетти. Окуулары жөнүндө сурашкандан кийин качан бошсуң деп сурай кетти. Эмнеге киного чакырасызбы деп тийишип сүйлөгөн Олесянын үнүн угуп, боюндагысын билип койгондой такала түштү. Оба, жакшы кино жүрүп жатат экен го. Барып келсекпи деп ишенкиребей айтты Марат. Чындап чакырасызбы же тамашабы деп кайра сурады. Сен макул болсоң эле чакырмакмын. Макул, жекшемби күнү сабак жок. Эс алуу күнү го, ошондо жолугалы. Сүйүнүп кеткен Марат макул деп кайда жолугуп, кайсы кино театрга барууну сурап алды. Жекшемби күнгө чейин эле 2 күн бар. Эми чыкыйып кийинип алып тосуп барууга жөнөйт. Өзүнчө кыялданып алган Марат бул кубанычын бөлүшкөнү досторуна учуп жөнөдү. Ал экөө кошумча сабагында жүрүшкөн экен, күтүп турууга туура келди. Бир аздан соң экөө жарыша чыгып келишти. Бир нерсени айтаарда эле буларды күтүп отуруп калаарын билген экөө Маратты утурлай басып келишти. Досум сүйлө, эмне жаңылыгың бар? Ой, бул Марат тиги сары кыз менен сүйлөшкөн го деп көрөбүштүк менен Виталий биле койду. Токточу, өз узунан угайлы, деди Бейшенбек Беркини токтотуп. Маратты тыңшап калды. Марат, досум, кана айтчы, эмне кеп? Деп турганын көз карашынан эле түшүнө койду. Оба, чындап эле Олеся менен сүйлөштүм. Тиги экөө дагы эмне айтар экен деп сөзүн бөлбөй тиктеп калышты. Жекшембиде киного бармай болдук. Булар эмне дер экен деп эми Марат тигилерди тиктеп калды. Ай бала, абайласаңчы, жашы жете эле кыздын энеси билип калса бир шойкун болбосун, деп Бейшенбек кыргыз тилинде сүйлөп койду. Мараттын капа боло түшкөнүн көрүп, Виталий Бейшенбек урушуп койгонун билди да, Мараттын көңүлүн көтөрүп койду. Коркпой эле кой, баары жайында болот. Бизде, орустарда кыздар эрте жетилет. Үйлөнө турган оюн болсо эрте аракет кылганың жакшы, болбосо куржалак каласың. Ой, Виталик, мен жөн эле чочулап жатпаймынбы, деди Бейшенбек Маратты тыйып койгонуна ыңгайсыздана. Бизде жашы жетеле кыздарга кеп айтпайт, намыс көрөт. Эч нерсе эмес, бизде кыздар 16 жашта да тийип кетип жатышат. Албетте, ата-энеси каршы болбосо, деди Виталий. Андан көрө сенин ата-энелериң каршы эмеспи? Баласын окууга жөнөтсө, анысы окубай эле орус кыз алып барса, деп Виталий элестетип алып каткырып калды. Аны ойлоп Марат тунжурап калды да, ким билет, балким макул болор, убакыт көрсөтөт го. Бөйрөктөн шыйрак чыгара бербейинчи деп иштен ойлоно туруп сыртка чыкты. Аны ээрчиген экөө унчукпай артынан басып баратты. Күткөн күн жекшембиге жете келишти. Бүгүн эс алуу күнү болгондуктан кыймылдабай укташып жатышты. Түнү менен Олеся менен кантип жолугам деген Марат бир топко чейин уктай албай түйшөлүп чыкты. Эрте менен беркилерден эрте ойгонуп душка барып жуунуп келди. Тигилер ойгончудай түрү жок. Даярдана берейин дегенде кийим-кечесин иретке келтире баштады. Көчөгө кийүүчү шымын таппай, бардык жакты карап таппай, акыры Бейшенбекти
ойготууга туура келди. Бейшеке дейм, менин шымымы көрдүңбү? Түрткүлөп жатып ойготуп салды. Эмне жөнүндө сөз болуп жатканын түшүнгөн Бейшембек көзүн ушалап алды да, шымыңа ууру келиптир дейсиңби? Көргөн жокмун. Эмне эле улакка чапчу аттай болуп бир ордуңда тура албай жатасың деп Бейшембек таң кала Мараттын тынчы кетип жатканын байкап. Булардын собур сөзүнөн ойгонуп кеткен Виталий, кечирип койчу Доске, күнөө менде. Баарды кийимдерди жуудурайын деп кир жуучу жерге салып алып бардым эле, жабык экен. Анан сумкаман чыгарууну унутуп калыпмын деди. Рахмат, мейли жуулбаса да үтүктөп алайын деп шымын алып үтүктөгөнгө киришти. Жолугуну ойлоп баардык көйнөктөрүн шымын үтүктөп даяр кылып койду да саатты күтүп калды. Убакыт деген учкан куш, тез эле түш ой жолугушуучу саат келип калып, кечигип калбайын деп эртерээк эле чыга берейин деп Марат кийине баштады. Келбей коюп балдарга уят болбоймунбу? Жашы жете элек кыз менен жолукканымы билип апасы сотко берем десечи. Баарынан да чуу чыгып окан жериме угулсачы деген ой Мараттын мээсин аралап өттү. Бир аз өзүндө коркуу сезими болуп жатты. Барып эле учурашып эле кайтайын, андан ары өтпөй эле коеюн деп өзүн өзү сооротуп жатты. Тобокелге салып белгиленген жерге жетип барды да Родина деген кино театрга жакындап обочодо күтүп калды. Алдын ала гүл сатып алды да аркасына бекитип эки жакты карап, Олесяны келдиби деп күзөтүп жатты. Улам саатын карап коет. Чыкылдаган сааттын жебеси улам алдыга жылып убакыт өтүп жатты. Бир убакта бир тестер кыз чуркап келди да, сизди чакырып жатат теги жакта деп колу менен театр жакты көрсөттү да чуркап кетип калды. Көрсөткөн жакка басып барып теги бурчунда Олеся турганын көрүп сүрдөп кетти. Марат кызды үн катпай бир сам таңдана карады. Баягы дачада биринчи көргөндөгүдөй эмес. 16га толгон кыздын жүзү албырып, чачтарын тыкан өрүп, артка таштап, бойго жеткен татынакай бийкеч болуп калыптыр. Бийик такалуу туфли кийип, этеги узун ак көйнөгү анын боюн ого бетер чоңойтуп көрсөтөт экен. Кызык, кыздар бат эле чоңоюп, өзгөрүлүп кетет турбайбы деп иштен ойлоп, «Салам, Олеся, сен аябай жакшынакай болуп кетиптирсиң» деп колундагы гүлүн бере койду. «Сиз дагы» деп күлүмсүрөгөн кыз гүлдү алып жыттады да «Рахмат» деп Маратты карады. Күлүмсүрөгөнү да өзүнө жараша тура деп Олесяны тиктеп калды. «Сен качан келдиң эле? Мен сени көрбөдүм го» деп Марат сурады эле. Кылмышы ачылгандай күлүп жиберди да «Мен сизди баягыдан бери күзөтүп карап тургам. Жолуксам болобу, болбойбу» деп деди Олеся сырын жашыра албай. Анан ошо теги кызга айтып чакырттырдым. Демек, алыстан күзөтүп сынаган тура. Купулуна толбосом кетип калмак экен да, деп ойлоно түштү. Экөө ертишип барып эки билет алышты да, контролерго текшертип ичкери кирип кетишти да номери боюнча орун алышты. Жарык өчүрүлүп кино башталды. Мараттын мээсине кино деле кирген жок. Көзүнүн кыйыгы менен Олесяны карап аппак жүзүнө суктанып жатты. Кинодон кийин шаар аралап сейилдеп басышты. Кечки салкында мээлүүн жел согуп турганда сейилдегенди эле келтирет эмеспи? Марат Олесянын жанынан кеткиси келбей, сүйлөгөнүнө эле жетине албай, мас болуп махабатка сүңгүп баратты. Көгүм кирип баратканда Марат Олесянын колунан кармаганда, Олесяны ток уруп кеткендей болуп, бүт денеси чымырап кеткендей болсо да, колун тартып алган жок. Бирок тааныш бирөө көрсө каяктагы бир азиат менен кол кармашып жетелешип алыптыр дебесин деп, бир аз баскандан кийин колун акырын тартып алды. Марат ончукпай ыңгайсыздана туруп калды. Колун кармаганы боюнча бир нерсе айтат деп ойлоп жатты эле, тынчтыкты Олеся бузуп, «Мен кайтайын, кеч калсам мамам кабатыр болот, кошуңуз. Жакшы барыңыз» деп метрого кирчү тепкичтер менен секелек кыздан бетер тыпылдап түшүп кетти. Демейде ойлуу жүрүп жаткан Марат бүгүн башкача эле. Кубанганынан автобусунда күтпөй жөө жалаңдап кетип баратты. Маратты адашпасын деп Олеся жатаканасына жакын жайгашкан кино театрга чакырган эле. Ушундай акылдуу кыз экенине баа берип, жатаканага кирүүгө кеч калбайын деп шашып жатты. Кечинде 11де жаап койсо сыртында калып кире алмак эмес.
Олесяны ойлоп, жолугушуу жакшы өттү деп жатаканага чуркап кетип баратты. Ошол күндөн баштап Мараттын жүрүм-туруму да өзгөрдү. Жүзүнө күлкү уялап, манайы дайым ачык жүрдү. Үстүнөн оор жүктү алып койгонсуп, Олеся менен жолуккандан соң жеңилдеп калгансыды. Мурда сүрдүү көрүнгөн бул орус кыз аябай кичипейил, адамгерчиликтүү, анысы аз келгенсе акылдуу да экен. Өзү айткандай тайэнеси менен көп убакыт өткөрөт экен. Ошол тайэнесинин тарбиясын алган го деп Марат ички туюму менен сезип жатты. Кудайым бул кызга ыйманы берип, адамга берилүүчү жакшы сапаттардан кур койбогон экен. Шаардыкмын деп болгондо да бүткүл Союздун борбору болгон Москвада жашап туруп, боюн көтөрбөй адамга жакшы мамиле кылганынан Марат бул кызды чындап сүйүп калды. Бирок сүйүүсүн айтууга эрте экенин өзү да туюп турду. Эми гана таанышкан бул кызга Орто Азиядан келген бирөө сүйүүсүн арнаса, чочуп кетип таптырбай кетпесин деген чочулоо турду. Анын үстүнө эми гана 16-га чыгып олтурат. Жок дегенде 18-де болсо эмне? Андашыр эле, мен сени сүйөм демек. Жолугушууга келсе анда жактырганы деп өзүнүн чолок ою менен жыйынтык чыгара коет. Бирок жөн эле ага башка улут менен орусчаны да акцент менен сүйлөгөн кыргыз жигити кызык болуп жаткандыр. Бир эле жолугуу менен маселе чечиле койбосун жүрөгүнүн түпкүрүндө түшүнүп жатты. Кийинки кездерде Марат өзүн жакшы каранып, чачтарын тегиздетип, кийимдин да мыктысын тандап кийип калды. Бейшенбек менен Виталий, бул жигит ачылып баратат деп тийишип калышчу болду. Сабактары өз нугунда өтүп жатты. Сүрөт өнөрдүн билгенинен да билбегени көп экен. Мурда красканын гуашь, акварель деген эки эле түрүн билсе, эми холц, масло, акриль дегендерине окуп, сүрөт сабагында колдонуп да көрдү. Барынан да сүрөттөр жанрга бөлүнгөнүн билгенде, ушул сырлар мурда эч укпаганын мойнуна алды. Билген портрет, натюрморт, пейзаждарына мифический, исторический, батальный, бытовой, анимальный дегендер кошулуп, айтор бармактары менен санаса да жетпөөчүдөй. Ар бир сүрөттүн мааниси менен айтып берүүгө үйрөндү. Сүрөт эле болуп тура бербестен кадимкидей сүйлөрүн билип, анын тилин да түшүнө баштады. Жумасына бир жолу ачык талаага чыгышат да көргөндөрүн, жаратылышта эмне бар экенин тартып киришет. Бейшенбек экөө кыргызымдын асман тиреген тоо зоолорун тартсак, бул жердегилер ооздору ачылып, ушундай жериңер барбы демек экен деп калышат. Анткени башка студенттер бир аз эле дөң болсо ошол жерге барып сүрөт тартып келишчү. Бизде мындай жерлер бар деп айтса жомок айтып жатабы дегенсип угуп коюп гана тим болушат. Барынан да Ысык көл деген көлүбүз бар, аябай кооз деп Бейшенбек экөө айтышса укпаппыз дешип таң калышат. Көрсө бизде орус тарыхын окутуп, орус жергесинде эмне бар, эмне жок экенин, кимдер батыр болгонун баарын билет экенбиз. Аларга кыргыз тарыхын, жерин окуп эмне кереги бар? Кичинекей мамлекет болгонубуздан бар экенибиз да, жок экенибиз да билинбейт экен. Кыргызстан десең ал каякта, Казакстанбы дейт кайра. Түшүндүрүүнүн кажети жок экен го деп Марат менен Бейшенбек басып кетчү болду. Кыргыз деген Манастай баатыр уулу чыккан байыркы калк. Силер чаппаган Кытайды мына биз кыргыздар чапканбыз дегин келет. Бирок буларды аларга айтсаң деле жетпөөчүдөй. Анткени өзүлөрүнөн башка кызыктырбаган буларга ал нерсе да кызыксыз эле. Ошентип сабактар өтүлүп жатты. 1 айлык практикага чыгасыңар деп студенттерди ар бир жерге куратор бөлүштүрүп жатты. 3-төн 4-төн бөлүштүрүп айылдарга жибермей болушту. Ал жактан айыл кеңештерин карамагына жиберип, сүрөт тартып, клуб, балдар бакчасын, мектепти кооздоп, сессия алдында практика кылып келүү тапшырмалары берилди. Мараттарга дагы бир орус бала кошулду. Көрсө, ошол өзүнүн жерине Мараттарды алып баратыптыр. Демек, Тиберди да көрүп келет экенбиз деп сүйүнүп калышты. Михаил деген бала ошол Тиберден болот экен. Практикага кетүү күнү белгиленип, ошого кагаз калемдерин, окуу куралдарын, краскаларын даярдап күтүп калышты.
Марат практикага кетер алдында Олеся менен жолугуп, Кремльди айланып, Кызыл Аянтта басып жүрүштү. Марат өзүнүн билгендерин Олесяга айтып берип жатты. Кыргызстандык Памфилов деген генерал өзүнүн дивизиясы менен ушул Кремльдин алдында батырларча коргоп курман болгон. 28 батыр да кыргызстандыктар болчу деп Марат тарыхтан кеп козгоп коет. Буларды айткан себеби силердин тарыхыңарды билем дегени болчу. Маратик, мен өзүмдүн тарыхымды өзүмө айтасыз го, андан көрө өз жериңизди айтып бериңизчи деп суранды эле, ушул оюна келбегенине уялып кетти. Кечирип кой, мен жөн эле эсиме түшүп кеткен тарыхтын сабактарын айтып салдым эле, деп оңтойсузданып кетти. Олеся менен ээрчишип жүрүү өзүнчө эле рахат. Анын мукам дөөнү, жылмайган күлкүсү, бетиндеги уячасы, узун чачы чынында эле суктанарлык болчу. Бир жерге келишип скамейкага олтурушты да бир самга унчукпай калышты. Марат Олесяны көргөн сайын жүрөгүн башкара албай сүйүп бараткан. Экөөнүн жаш айырмасы 2-3 жаш болсо да чогуу басышканда Олесянын окуучу кыз экени билинбейт болчу. Сөөк саактуу келип Марат менен бою да бирдей эле. Кыргызстан деген республика барын, күндүн түштүк жагында жайгашканын, Борбору Фрунзе, Ысык көлдөй кооз жери бар экендигин айтып берип жатты. Өзү жашаган Жалал-Абад тарапта жаңгак токою бар экенин, Арсланбап аттуу кооз шаркыратмасы менен таанылган мекени бар экенин сыймыктануу менен айтып жеткире албай жатты. Жаңгакты айтканда грек жаңгагы силерде өсөбү? Деп ошол жаңгак өскөн жерден келген бала ушул экенине ишенбей турду. Ооба, ошол жаңгак токоюн аралап жүрүп чоңойгон баламын. Ал негизи кыргыз жаңгагы болуп айтылыш керек эле. Грек жол башчысы Александр Македонский дүйнө жүзүн басканда ушул жаңгак токоюн аралап жүрүп олтуруп, терип алган жаңгактарын дүйнөгө тааныткыла деп өз адамдарына буйруган экен. Жеткен жерине жаңгак деп тааныта берген үчүн гректер тааныткан үчүн грек жаңгагы болуп калыптыр, деп Марат өзүнүн билгенине корстон болуп Олесяны карап койду. Тиктеп турган Олеся Мараттын сөзүн бузбай угуп олтуруп, кызык экен, эми билип жүрөм, эмнеге грек жаңгагы деп айтылып калганына деп Маратты кубаттап койду. Марат кызга жакын олтуруп, оң колу менен ийнинен кучактаганда, Олеся Мараттын колун түртүп өзү ары жылды. Жүзү кызарып, бул эмне кылганың дегендей Маратты карады. Марат ал аракетин кылбай, уяла бир топко унчукпай олтурду. Көптөн кийин гана сөздөрүн талдап унчукту. Олеся, мени кечирип койчу, мен сени жактырып жүрөм. Сени менен жолугушкандан бери менде уйку жок. Башка улут дебесең мамиле куралы. Мен сени чындап жактырып калдым деп Марат айтса, Олесядан жооп болбой, алысты көзүн албай карап тура берди. Уялып, жооп бере албай жатканын билди. Анан эмне кылсын? Экинчи эле жолугушуп жаткан жигити сүйүүсүн арнап жатса. Алдастап сөз таппай калган Олеся Маратты угуп тура берди. Жакында практикага кетем. Ал жакта 1 ай болот экенбиз. Ал жактан келип экзамен, сессия, анан жаңы жылдык каникул. Ошентип аз күндүн аралыгында Тиберге барабыз, деди Марат. Унчукпаганы макул болгону дегендей Олеся 3 уктаса түшүнө кирбеген сөз угуп олтурса, болгондо да өз орустарынан эмес, башка улуттан, кыргыздан угуп жатканынан сөз таппай калган эле. Ошол бойдон сөз кайра козголбоду. Жүрүңүзчү, бул жерден кетели деп Олеся сунуш киргизип, өзү биринчи болуп скамейкадан туруп алдыга карай басты. Жал-жал тиктеген Марат аркасынан басып баратты. Андан ары сөзүн да улай алган жок. Метрого жакындап коштошолу дегенде Марат өөп калууга аракеттенип, Олесянын оң бетинен сүйүп калууга эңкейгенде, Олеся Маратты 2 колу менен тосуп, жакшы барыңыз, практикаңызды жакшы өткөрүп келиңиз деп ылдам басып тепкичтен ылдый карай метрого кирип кетти. Марат бул кылганыма тарынып кеттиби деп ойлоп калды да, азыркы эле бул кылган кылыгын өзү да туура эмес көрдү. Али да болсо эркектин оозу тиелек Олеся капа болбосо да уялып, Мараттын алдынан тез кетип калган эле. Марат капа кылып алдымбы деген таризде өзүн тилдеп баратты. Мейли, практикадан келген соң тарынычын жазып алам, деп өзүн жубатып жатты.
Бирок жагасын десем эмнеге туура качпады же антип айтпа деп айтпады. Алесянын табышмактуу мамилесинен таң кала автобуска түшүп жатаканасына жетип барды. Комнатада эч ким жок болгону жакшы болуптур. Болбосо көрөгөч Виталий Мараттын ойлуу келгенин байкап коймок. Бирок эмне болсо да Алеся менен жолугуп жакшы иш болду. Жактырып жүргөнүмө айтып алдым. Мындан кийин жөн эле убакыт өткөрүү эмес, жүрөгүмдүн ээсин тандап жүргөнүмдү билсин деп өзүнүн бүгүнкү жортулуна баа берип жатты. 2-3 күндөн кийин Тиберден макулдашы кагазы келип түрдү. Ошол шаарга жөнөп кетишти. Уландысы бар.